Саламатсыздарбы, кабарлардын топтому менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Араб фонддору Кыргызстандын экономикасына 1 миллиард 100 миллион доллар өлчөмүндө каражат берет. Бул тууралуу бүгүн Араб координациялык тобунун катышуусу менен өткөн экинчи форумда маалым болду. Акча түндүк, түштүк жана башка унаа жолдорунун салынышына, бир нече каналдарды, ооруканаларды жана мектеп, бала бакчаларды, көмөкчү чордондорду курууга жана Манас аба майданына борбор түзүүгө сарпталат. Жалпы жонунан 23 ири долбоор жүзөгө ашырылат. Каражаттын 60% кайтарымсыз грант катары, ал эми 40% 1% үстөк менен 25 жыл мөөнөткө берилет. Түндүк түштүк кошумча жолунун курулуш планына ылайык короосунун тосмолору бузулган жана бузулуу алдында турган жарандар өкмөттөн алдын ала компенсация сурап жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Сузак районундагы Таран базар айылынын тургуну Сабиржан Сулайманов билдирди. Башында компенсация төлөөгө убада беришкен, эми жол куруп жаткандар эч кандай каражат бербей турганын айтып жатат. Транспорт министрлигинин координатору Акжол Бегалиев Азаттыкка бул багытта текшерүү иштери жүрүп жатканын, комиссиянын корутундусу менен компенсация берилерин билдирди. Канчадан төлөнөрү да текшерүүнүн натыйжасына ылайык аныкталат. Алдын ала планга ылайык Таран базар айылындагы 4 үйдүн тосмосу бузулуш керек. Келерки жума 7 ноябрь кыргызстандыктар үчүн дем алыш күн деп жарыяланды. Бул тууралуу Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты деп жазат Азаттык. Ал күнү октябрь социалисттик революция күнү белгиленет. 1990 жылдардын башына чейин 7 ноябрь социалисттик республикалардын баарында негизги майрамдардын бири катары эсептелинген. Эгемен Кыргызстанда 7 ноябрды кайрадан майрамдоо тууралуу чечим коммунисттердин сунушу менен 2001 жылы парламентте кабыл алынган. Адатта бул күн Бишкектин эски аянтында Лениндин эстелигине гүл коюу жана коммунисттердин уюшкан чакан митинги менен гана чектелет. 7 ноябрь Кыргызстанда дагы бир майрам, басма сөз күнү 1924 жылы ушул күндө улуттук туңгуч гезит жарык көргөн. Ошто 2000ге жакын такси кызматын көрсөткөн айдоочулар болсо, алардын 600гө жакыны гана патент аркылуу салык төлөшөт. Жыйынтыгында быйылкы 9 айда шаарда 5 миллион сомго жакын каражат казынага түшпөй калган. Айдоочулар патент алуудан башка да чыгашабыз көп деген жүйө менен салык төлөшпөй жатканын айтат. Такси кызматынан салык чогултуу качан жана кантип жөнгө салынат? Бул суроого биздин кабарчылар жооп издеген. 9 ай аралыгында Ош шаарындагы салык кызматы планын аткара алган эмес. Бул кечээ Ош шаардык мэриясында өткөн коллегиялык жыйында маалым болду. Учурда Ош шаарында 2000ден ашуун такси кызматын көрсөткөн айдоочулар болсо, алардын 600-үнүн гана патенти бар. Эң эле чоң проблема бул транспорт салыгы болуп атат. Сизге да көрүрүш жылдарга да келип айттык эле, быйыл колдон келишчи мына ГАИ кызматкерлери дагы жардам берди. Таксисттер үчүн патент баасы 400 сомду түзөт. Айрым айдоочулар буга чейин салыкты өз убагында төлөп келишкен. Бирок акыркы кезде айдоочулар каражатты ай сайын төлөбөй калышкан. Буга күйүүчү майдын баасынын күн санап өсүп бараткандыгы себеп дешет алар. Бензин кымбат, аз патент алса болот негизи. Бирок патентке да акчаны төлөш, бензин кымбат, жол кыраларыбыз арзан мисалы. Клиенттерге 50 сомго мисалы Фрунзенскийге барабыз. 50 сом айырга барып келчүбүз 1 литр бензин кетет. 1 литр бензин болсо 54 сом болот. Ошо жакшы актабайт да. Ошол үчүн патентке ончо кызыкпайт абыз. Негизи өзү төлөгөн жакшы эле. Просто бул жагы жакшы болот. Элдер бизде жолган көтөрбөйт атат. Элде айлык жок азыр. Мындай караганда элде почти өтө жукка атам, мындай айлык жок азыр. Бензин да ашып кетти. Жолган көтөрсөк, бизге ким чыгат? Элдер деле чыкпайт. Акча болгондон кийин ким чыгат бизге, туурабы? Кечке турабыз жерде бир 2 клиент, 3 клиент алып барабыз. Аны бензин куябыз. Бир экинан алып кирип кетебиз, бала чака болот. Ош шаарындагы такси кызматын көрсөтүүчүлөрдөн 9 айда казынага 9 миллион сомго жакын салык түшүшү керек болсо, учурда алардын 4 миллион сому гана түшкөн. Бул кызматты аркалагандар көп болгону менен патент алып салык төкпөй жатат дейт салыкчылар. Справедливость деген болуш керек да, туурабы? Кээ бир таксисттер алып атат. Ошолор менен эле катарлаш иштеп, башкалар албай атат ар кандай шылтоолор менен. Мамлекетте баарыбыздын бирдей укугубуз, анан бирдей милдетибиз бар да, ошону аткарышыбыз керек деген эле.
Такси айдоочулары коомчулукка кызмат кылган соң ар кандай кардарларга туш болушат. Кээ бир учурда айдоочулар жоопкерчиликке да тартылып калышы ыктымал. Мындай жагдайларда патенттин пайда жактары жана бир топ жеңилдиктери бар. Бул өкмөткө төлөгөн акча кегин пенсияга ham пайдасы бар экен да. Таксисттигибиз ошо патент аркылуу билинет. ГАИ тосса ham, башка болсо ham биздин патентибиз как государственный рабочий болуп касаптанабыз да, өкмөткө төлөп атабыз. Ошо жактардан жакшы. Эми көп адам албай атат бул патентти. Бизге ham мисалы помех болуп атат мындан. Көбөйүп кетти да таксисттер мына. Ай сайын енді ептеп төлеп атабыз, эмне кылабыз енді. Төлөбөсөң болот, чүнкү патент болсо жакшы. Ар кыл адам отурат, наркомандар отурат, алкаштар отурат, оорулар отурат. Келип мисалдан кармап алса, бир преступление кылган болсо, муну келип кармап алса, мисалдан патент болбосо бизде как соучастник болуп калабыз. Салык кызматынын маалыматы боюнча салык төлөбөгөн айдоочуларга карата жол кайгылуу күзөт кызматкерлери менен биргеликте рейдтер уюштурулуп турат. Убагында төлөбөгөндөр үчүн айып пул салынат. Ага ылайык айдоочулар 1000 сомдун ордуна 3000 сомдон төлөөгө туура келет. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Дусумбетова, Самат Пратов, Ынтымак. 1 ноябрдан баштап Ош шаарында бала бакчаларда балдарды кабыл алуу электрондук ыкмага өткөрүлдү. Анда кезекте турган ата-эне интернет онлайн аркылуу кезегин билүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бул жаңычылдык адилеттүүлүктү, тактыкты камсыз кылуу максатында жүрүп жатат дешет билим берүү башкармалыктан. Балдар бакчаларына кабыл алууну электрондоштуруу зарыл. Анткени кезекке турган балдарыбыздын кезеги балдар бакчасына бармак түгүл мектепке барганга чейин жетпей атат. Же болбосо кезекке турган бала бала бакчага барганга чейин мектепке курагы жетип, уже 1-класска барып калат. Бул эмнени кабар берет? Адилетсиздиктен. Мына ошол адилетсиздикти жоюу максатында балдар бакчаларындагы кабыл алууну электрондоштуруп койдук. Бала бакчадагы электрондук кезектин артыкчылыгы жана кемчилиги тууралуу сюжетти кабарлардын кечки чыгарылышынан толук көрө аласыздар. Кара Суу районунун Кыргызчек айылында бир үй бүлөнүн элөөчү жолду тосуп алышынан мындагы тургундар үйүнө жарым чакырымдай жол менен айланып өтүүгө мажбур. Маселе 7 жыл мурун башталган. Дубанаевдердин үй бүлөсү арык бойлогон жолду гана эмес, үйүн мыйзамсыз сатып алган дешет кошуналары. Бул жер чек эмес. Могу үй салган жер чек берилген эмес. Жөн эле жолдун ортосуна эле салган. 3,72 десятка чыгып калган. Бул жерге үй толук түшпөйт экен деп, жер архитектурага таткандар берген эмес. Бул жолго эле ушул акча берген, эмне берген, ушинтип алган. Кыргызчектеги жол талашкан тараптардын жүйөлөрүн кабарчыбыз угуп кайткан кененирээк кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар. Ош шаарында бүгүн мигранттардын көйгөйлөрү талкууланды. Жыйынга чогулган жергиликтүү бийликтин, жарандык коомдун өкүлдөрү жана мигранттар өздөрү социалдык, экономикалык жана укуктук көйгөйлөрүн, ички мигранттардын идентификациясы үчүн кварталдык жана үй комитеттерде, аймактык кеңештерде тартуу маселесин карашты. Вице-мэр Илич Эргешевдин маалыматында шаарда каттоого туруп 265 000 адам жашайт. Дагы ушунча адам ички миграциянын агымы менен түштүк калаада күн кечирет. Алардын каттоосунун жоктугу балдарын мектепке киргизүүдө, социалдык жеңилдиктерди алууда көйгөйлөр жаралат. Иш-чара адам укуктары боюнча Advocacy борбору бейөкмөт уюмдардын ассоциациясы тарабынан демилгеленген. Ош шаарында коомдук транспорт айдаган жалгыз аял бар. Ал Кишимжан Токтосунова. 33 жылдан бери айдоочулук менен алектенген айым азыр номер 12 автобус линиясында жүргүнчүлөрдү ташыйт. Аялдарга мүнөздүү эмес кесипти аркалаган Кишимжан эже темир тулпарын өз эле оңдой салчу жайы да бар. Айдоочу Кишимжан Токтосунова менен чогуу биздин кабарчылар каттамга чыгып маектешип келген. Анын бейнесине кененирээк кабарлардын кечки чыгарылышынан токтолобуз. Мен бул машинаны мингенимде биринчи жаш кезимде 18 жашыман отурганмын. Ошондон кызыкканыма байланыштуу суукта, ысыкта бардыгына чыдап эле иштеп келе жатам. Жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн уруксат берилгенге чейин грузовой автоколоннасында грузовой машина мингенмин. ГАЗ 52, 53
66 деген машиналар болчу. Ушуну менен кабарлардын топтомун жыйынтыктайбыз. Ал эми толукталган чыгарылышы менен кесиптешим 20:00 таныштырат. Кешиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.